Ассаламу алейкум. Өтө акыркы күндөрү байкасаңыздар, кыз кишиге кол көтөрүп, кыздарга курдук көргөзүп, аларды коргой турган эч ким, үнү каткан эч ким жок. Чоңдордон, бийлик тараптан байкасаңар, ушундай мыйзамсыз иштерден улам. Мына бүгүн трагедия болду Токмок шаарында. Бир карындашыбыз үй бүлөлүү, 3 баласы бар. Эртең менен чыгып баратып жумушка попутка машинаны токтотуп, аны менен кетип бараткандан кийин ичинде 40-45 жаштагы айдоочусу катып айдап, музыка коюп, анан бир жерге кирип кызга тийишип, зордуктоого аракет көргөзгөн. Ошол заматта кыз чуркап чыгып, биринчи токтогон машинаны токтотуп, чыккан машинаны токтотуп, ага отуруп качып кеткен. Аркасынан тиги зордуктоого аракет кылган жанакы айбан аркасынан кууп барып, аны машинаны кысып токтотуп, ичиндеги кыз менен чогуу отурган бир эжеке, анан машинанын айдоочусу кызга жардам берген эмес. Эже чыгып алып, кайра жол тозуп, жолун дальше уланткан. Айдоочусу болсо кызды сүйрөп чыгып, чачынан жулуп, уруп согуп жатса, чыгып кызга болушкандын ордуна кызды түшүрүп ал дагы өзүң андан ары сүйлөшкүлө деп айтыптыр. Эми бул канчалык бирөөнү өлтүрүп атса деле бизге баары бир болуп калдыбы? Өзгөчө эркектер, жигиттер, намысыңар барбы? Ушундай алсыз, силердин деле карындашыңар бар, кызыңар бар, жардам бербейсиңерби? Көчөдөн бирөөнү көрүп атсаңар, бирөөгө тийишип атканын, өзгөчө кыздарга тийишип атканын көрсөңөр, барып токтоткула, айткыла, телефонго тарткыла, болбосо милицияга чалгыла, ошол жерден таштап кетип калбай. Анан кыз качып баратканда күйөөсүнө чалгандан уялып, берки агасына чалыптыр. Агасы келип, жини менен, травмат менен ал деле эми өлтүрөйүн деген ою жок болуш керек менимче. Атыпса ошол жерден тиги жыгылып, жанакы айбан өлүп калыптыр. Андай айбандардын менимче туугандарына катып тийиши мүмкүн, бирок ушинтип бирөөнүн кызын, бирөөнүн карындашын зордуктап, уруп сокконго караганда ушундай жердин астына кирип кеткен эле жакшы да. Азыр эми тиги баланы, байкуш баланы, карындашына болушуп аткан баланы эми соттоп, эми кесишет. Бирок мен кайрылат элем, урматтуу соттор, урматтуу ушу мыйзам чегинде, албетте ал күнөөлүү, бирок ал кызды өлтүрүп коюшу мүмкүн болчу. Жанакы айбан кызды, карындашын сактап калды. Мен ойлойм, кимдин карындашына бирөө тийише турган болсо, ар бир намустуу агасы ушундай сакташ үчүн, өзүнүн карындашы үчүн туруп бермек деп ойлойм. Бирок эми атайлап өлтүргөн жок болуш керек. Баарыңыздан суранып кете элем, ушу бизде өзгөчө кыздарыбызга, эми негизи эле жалпы бизде мыйзам иштебейт. Ал нерсени биз миллион жолу эмес, көрүп атасыңар, биз 100 жолу, балким 1000 жолу далилдеп бердик. Ошол мыйзам иштебегенде алсыз адамдарга, баягы цепочкадагы слабое звено деп коет, ошолорго кыйын болот экен, өзгөчө биздин карындаштарыбызга, кыздарыбызга. Ошон үчүн келгиле, баарыбыз айлана чөйрөдөн карап, бирөөгө тийишпей, бирөө тийишип атса токтотуп, бул нерселерге өтө көңүл бурушубуз керек. Жана биздин бийлик тараптан ушул нерсеге дагы өзгөртүү киргизип, мыйзамды иштеттирип, көзөмөлдөп, жөн эле мыйзамды кабыл алып койбоштон, ал мыйзам иштеш жок дегенде ошол мыйзам 50% иштесине ошону камсыздап бериш керек да. Мисалы үчүн Европада мыйзам эң биринчи орунда ушул кыздарга турат экен. Пенсионерлерге, андан кийин кыздарга, балдарга, анан барып эң акыркы аягында барып эркектерге. Анткени эркектер дайыма өздөрүнө туруп бере алат, а кыздарыбыз туруп бере албайт.